Баткендеги Ак Татыр айыл өкмөтүндөгү Орто Боз айылында 70 унаа токтоп турат. Бул тууралуу Калыс медиага Интербилим уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева билдирди. Анын айтымында Ош-Исфана жолунда токтоп турган унаалардагы адамдардын ичинде оорулар жок. Аймакта абал туруктуу, автоунааларды өткөрүү маселеси чечиле элек. Эскерте кетсек, кечке жуук кыргыз-тажик чек арасында чатак чыккан. Кыргыз тарап Аксай Тамдык көз карандысыз жолунун курулушун баштамакчы болгондо, кошуна өлкөнүн тургундары буга каршы чыккан. Чек аралаш айылдагы тургундар бири-бирине таш ыргытууга өткөн. Тажикстандан бир адам каза болуп, дагы бир нече адам жараат алганы айтылууда. Кыргызстандан болсо бир үй өрттөлүп, көкүрөк тушуна ок жеген 31 жаштагы жигитке кечээ операция жасалды. Ну вот машины стоят, которые не могут проехать с Лелека в Баткен. Вот здесь вот погранзастава. Вот она. Вот люди пытались пройти, но, видимо, их не пропустили, и они обратно возвращаются. Вот они возвращаются оттуда. Это те, которые пытались пройти пешком. Их вернули обратно. Ну, нас остановили за километр до участка, до границы за километр. Поэтому нам не видно, кто приехал, там как обстоят переговоры.